Мама, мама, в моем сердце я твои целую руки. Же лечение болбойт, же операцияга болбойт, ушундай да. Жалгыз эле мен ушундай окшойм депчи. Классташтары, мектептегилер сүйлөшчү, бирок ошол кезде мен тарынып көп ыйлагам, көп. Бирок мен жашоодо өзүм деле кайгырып жүргөн адам эмесмин да. Постоянно күлүп аткан болом. Көз көрбөгөндөр боюнча элдер мындай ий байкуш деп эле ойлоо эмес, именно көзү көрбөгөн адамдарга көп жумуш, эч кайсы жумушта почти. Кыз кишилер баарыбыз кичинекей кезибизде ханбикелерге окшоп ак көйнөк кийип турмушка чыксам деп кыялданабыз го. Динге тууралап эле элге кичинекей той кылып, жана бирок деген мындай ак көйнөк кийип, ушул нерселер ооба кыялымда бар. Салам достор, Сокол медианын катталуучулары, кайрадан көрүшүп жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Бүгүнкү менин каарманым, коногум, көпчүлүктүн мотиватору деп айтсам болот, социалдык тармактардын активдүү колдонуучусу Сүйдүм Кабылова. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Иштериңиз кандай? Айылда көбүрөөк эс алып жүрсүңүз окшойт, э? Рахмат, жакшы. Ооба, айылда азыр каникул болгонуна байланыштуу биринчи эле айылга барып эс алып келдим. Сүйдүм, өзүңүз тууралуу айтып берсеңиз, деги эле кайсыл жердин гүлү болобуз, кайда төрөлгөнсүз, кайсыл мектепте аяктагансыз? Мен өзүм тууралуу айтып кетсем, мен Баткен областынын Сүлүктүү шаарынан болом. Баары ата-энем баары эле ошол жакта турушат. Ошол жакта эле чоңойгом. Анан көзүмө байланыштуу, өзүмдүн зрениям мындай жакшы көрбөй, уже түшүп кеткенине байланыштуу. Мен 4-ч класстан баштап бошто атайын көз азиздер жана көрүүсү начар балдар окуган мектепке барып, 9-ч класска чейин ошол жакта окуп аяктагам. Суроом орунсуз болсо да кечирим сурайм. Негизи сиздин төрөлгөндө эле көзүңүз ошентип жакшы көрчү эмес беле же кандай? Ооба, меники төрөлгөндөн анан анысы аз келгенсип мен диагнозум дагы көпчүлүктө жок диагноз. Аз, ошон үчүн азыркы учурда мындай же лечение болбойт, же операцияга болбойт, ушундай да. Акырындан кичинекейимде жакшы болгон, жакшы эле болчу. Анан барган сайын мындай жакшы көрбөй баратып, уже акыркысы уже көрбөй калды. Деги эле баягы азыркы тил менен айткан детская травма деп коет го. Ошондой нерсе калган эмеспи? Мисалы, мектепте окуп жүргөндө балдар эми байкабай сүйлөп алышы мүмкүн сиздин көңүлүңүзгө деген сөздөрдөчү, кайданаңыз адамдар болсун. Ооба, андай көп болгон. Обычно мектепте окуп жүргөнүмдө, жөнөкөй мектепте окуп жүргөнүмдө доскага көзүм жетпейт. Жанына барып туруп көрүп жазып алам. Же болбосо мугалимден суранам, мага диктовать этип бериңизчи депчи. Анан акты деле карай бергенде акка деле көзүм ооруп кетчи. Ошентип кыйналчумун кичинекейимде. Классташтары, мектептегилер сүйлөшчү, бирок ошол кезде мен тарынып көп ыйлагам, көп ошондойлор болгон. Жалгыз эле мен ушундай окшойм депчи. Бардык эмеде ушинтип тарынып жүрчүмүн, апамдарга келип ыйлап ушунчумун. Бирок школага барган, биздин өзүбүздүн школага баргандан кийин уже билдим да, что мен эле жалгыз эмес экенмин депчи. Жакта да бар экен. Сизди караганда мындай жашоого жайдары көз карашы менен караган бир инсанды көргөндөй болом да. Дайыма социалдык тармактарда мындай жайдары, көңүлүңүз ачык, түз эфирлерде отуруп каласыз. Деги эле ушул социалдык тармактарды качан баштадыңыз эле, качан алып барып баштадыңыз? Аны болсо 2022 жыл кышта, декабрда, 2022 аягы экен. Ошол кезде менин Айпери деген подружкам бар, курбум. Ошол мага айтып калды, сен ырдайсың го, анан эмнеге эме сен деген ушунча элдер жөн эле дагы бир нерсени тартып коюп, популярный болуп кетип атпайбы? Сен эмнеге аны кыла албайсың? Мен аны тарта албайм да десем, мен бармын го, мен тартып берем деп мага караганда ал көбүрөөк аракет кылды мен үчүнчү. Мени тартып, эфирге чыгып, өзү комментарийдин баарын окуп берип отуруп, ушинтип көп нерсеме өзүмөн караганда ал көбүрөөк аракет кылат десем болот. Сюрприз. 2 эсе көп интернет. Переходи на О тарифтеринде. Сенде дагы көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр бар. Көбүрөөк баарлашуу, көбүрөөк көрүү, көбүрөөк ырахаттануу.
жазды о мобилдик оператор менен тосуп ал. Жашоодо дегеле курбуларыңыз көппү? Жашоодо курбуларым, жакын курбуларым жок, көп эмес. 2 эле. Алар менен баягы сырдашып отурганда жаныңыз мындай сергип калса керек, Көпчүлүк азыр жакын курбуларды, жаны эргиткен досторду табысы кыйын болот го. Ооба, алар менен уже көптөн бери дос болуп жүргөнүм үчүн аларды отурганда кадимкидей мындай өзүмө эме комфортно да. Кадимкидей жыргап калам, кийинде настроениям көтөрүлүп өзүмчө эле. Бирок мен жашоодо өзүм деле кайгырып жүргөн адам эмесмин да. Постоянно күлүп аткан болом, жаман айтып атса деле күлүп аткан болом, жакшы айтып атса деле күлүп аткан болом мен. Баягы социалдык тармактарда сизге калтырылган билдирүүлөрдү карасам баардыгы эле жайдарыгыз, сонуңуз дайыма күлүп жүрөт деп айтып калышат да. Анан дегеле ошол социалдык тармакты алып баруу бул сиздин хоббиңизби же кандай? Ооба, бул менин хоббим болуп калды десем болот. Буга чейин мен деген жумушта Фрунзе ресторанында иштечимин. Ал жакта деген помощница повара болуп иштеп жүрдүм. Ал кезде мен деген такыр андай нерсеге кызыгуум жок. Ырдайм, өзүмчө ырдап коюп, жумушумду кылып жүрө берем. Анан уже мен Айпери подружкам уже ушуну баштады. Мен сени тартып берем, мен сени чыгарып берем ушинтип. Уже мага кызык болуп баштады. Элдердин оюн өзгөрткүм келип баштады да ужечи. Көз көрбөгөндөр боюнча элдер мындай байкуш деп эле ойлоо эмес. Мындай булар дагы жыргап жүрөт экен, жыргап жашайт экен деп кадимкидей адамдардын катарына кошуп калгандай болсун деп ошого аракет кылдым. Дагы деле ошого аракет кылып жүрөм, элдердин көз карашын өзгөрткөнгөчү. Дегеле баягы жашоодо алты сан аман болуп турса дагы, баардыгы төрт тарабы төпкөлүшүп турса дагы, кайгырып, мындай Кудайга ыраазы болбой жүргөн адамдар көп да азыркы жашоодочу. Ошолорго көз карашыңыз кандай? Аларга көз карашым баары жакшы болот. Аллахтан сураш керек. Главное 5 вакыт намазды окуп, Аллахтан сурасаң, Аллах баардыгын берет. Сиздин айтып калдыңыз жогоруда ырдап калчумун өз алдымча, эч кимге көрбөчү эмесмин деп. Биздин көрүүчүлөрүбүзгө дагы бир кайрык ырыңызды созуп бербейсизби? Зарина Фильбергдин «Мама» деген ырын аткарып берейин. Мама, мама, в моем сердце я твои целую руки. Мне с тобой тепло, как в детстве. Я люблю тебя. Образ твой годам не старят. Серебро в висках пустеет, и усталости не знает век душа твоя. Как люблю твой голос нежный, мама. Мне молитвы ты шептала, их разлуки так мне не хватало. Бог хранит тебя. Как люблю твой голос нежный, мама. Мне молитвы ты читала, их разлуки так мне не хватало. Бог хранит тебя. Мама, на, чему ты родная, нежная моя. Мама, на, чему ты, да, и неповторимая моя. Бог хранит тебя, моя мама. Абдан укуктуу үнүңүз бар экен. Негизи алдыңкы күндөрү өзүңүздүн ырларыңызды жаздыруу оюңузда барбы? Өзүмдүн ырларымды жаздыруу буюрса ооба оюмда бар. Буюрса жакында которуп бир жерде иштеп атабыз азыр. Жакында чыгат. Сөйтүп айтсаңыз, жашоодо сиз үчүн эң башкы маанилүү нерселерди атап өтсөңүз, мисалы айрымдарга бул өзүнүн хоббиси же болбосо алдыдагы алып барчу иш болсо, сиздики эмне? Меники пландарым. Көп нерсени кыялданам, пландап коем. Бирок деген буга тоскоол болуп аткан нерсе азыркы бизде Кыргызстандачы
эч кандай мындай инвалидтерге не только бардык инвалидке эмес, именно көзү көрбөгөн адамдарга көп жумуш, эч кайсы жумушта почти недоступный экен. Ушул нерсени билдим. Мен быйыл мындай өзүмдү кандай жактан болсо дагы сынап көрөйүн, жумушту, башка жумуш иштеп депчи. Аракет кылып көрдүм, жок, эч кайсы жерден жумуш жок да. Башка өлкөлөрдө карап турсак, көзү көрбөгөн барбы, коляскадагы бардык инвалидтерди кадимкидей эле бирдей эле көрүшүп, алар дагы ошолор менен чогуу кошо иштешип, ошолор менен аралашып, ошентип жүрүшөт да. А бирок бизде андай нерсе жок экен. Буга чейин ашпозчунун жардамчысы болуп иштеп калдым деп айтып атпайсызбы? Ал жакта деле бир аз оорчулук жаратса керек, мисалы жумуш жоктугунан барып анан ошол ашпозчунун жардамчысы болуп иштеп калдыңызбы? Бизде деген, мен баштан айтып берейин сизге. Мен мектепти бүткөндөн кийин эми көзүм көрбөй калды, бирок мен өзүм жалгыз жүрө албайм. Өзүм жалгыз жүрүп, өзүм жалгыз бир жакка барып, бирөө жардам керек болуп, обязательно ушундай болуп жүргөндө, бул жакта Гүлназ Жүзбаева деген эжекебиз көзү көрбөйт, ал эжени дагы Америкадан тренинг алып келиптир, атайын көзү көрбөгөндөрдү өз алдынча жашоого үйрөтүү деген. Ошол тренинг боюнча угуп калып, ошол жака келдим мен. Келип окуп баштадым. 6 ай бою бизге өз алдынча жашаганды, таяк менен, ак таяктарыбыз менен өз алдынча басып, үйдүн жумуштун баарын аткарганды, жалгыз жүргөндү полностью үйрөттү да. Анан ал жактан бүткөндөн кийин эжелер мага жардам берип, жумуш ошол помощницаны таап берди поварды. Анан ошол жактан барып иштеп жүрдүм. Ооба, башында аябай кыйын болду. Анткени ал жакта көп адам да. Например, бир эле сменага 30дай адам чыгат эмегечи, поварлар элечи. Анан алар болсо мага керек болгон нерсени бирөөсү алып, бирөөсү башка жака коюп коет, бир местесинде турбайт, же болбосо бир нерсе көп керек болуп калса, менин скоростьтум эми бар жерде эле эмете жакшы, анчалык бат эмесмин да. Анан ушундай нерселер болот, алар жини келсе да, бирок мага көрсөтпөйт да. Ушинтип башында көп кыйналып жүрдүм, бирок кийин уже үйрөнүп калдым. Уже кийин мен кандай кылсам дагы силер принимать этишиңер керек өзүңөр болгон деп калдым да. Анан ал жакта иштеп жүрдүм. Көзүмдө азыр глаукома бар. Ысыкка чыдай албайм. Ысыкка чыдай албаганым үчүн ал жактан бир аз кыйналып калдым. Күндө эле жумуштан чыккандан кийин көзүм катуу ооруйт. Ушинтип жүрүп анан бул жактан иштеп албайт окшойм, башка жумуш табайын деп. Андан кийин эле уже TikTok, Instagram ушул жактарда тартып берилип кеттим. Ал учурда иштеген жокмун. Иштебей эле жүрүп. Анан быйыл ушул бир 2 айдан бери жумуш издеп жүрөм. Жок. Жумуш бизге доступный жок уже. Баягы социалдык тармактарда активдүү колдонуучу катары өзүңүздү коомчулукка көргөзүп атасыз да. Анан ал жактан иштесе болот бекен? Мисалы рекламалар болсун, башка блогерлерге окшоп реклама алып, ошолор чыгарып иштөө мүмкүнчүлүгү барбы? Иштөө мүмкүнчүлүк бар, ооба, рекламалар бир аздан болот кээде. Бирок мындай элдер дагы ойлойт окшойт да, буга реклама берсек, бул кантип тартат, кантип кылат деп ойлойт окшойт. Көп реклама деле келбейт. Бирок иногда мындай 1-2 жерлер реклама кылып бер деп айтып калышат. Сиздин баягы өзүңүз туулуп өскөн үй бүлөңүз мага кызык болуп турат. Үй бүлөңүз жөнүндө айтып берсеңиз, канча бир туугансыз? Үй бүлөдө мен 4 бир туугандын кичүүсүмүн. Эркес турбайсызбы? Ооба, 2 эжекем, байкем бар. Алар азыр бардыгы өздөрү үй жай кылып, турмушка чыгып, үйлөнүп кетишкен. Атам апам айылда, бир туугандарым баары бул жакта. Азыр болсо байкем менен турам. Байкеңиз. Сөйдүм айтсаңыз, бир туугандарым бардыгы өзүнүн баягы бактысын таап кетишкен деп айтып атасыз. Сиз келечекте өзүңүздүн экинчи жубайыңыз, экинчи жартыңыз катары кандай адамды көрөт элеңиз? Мисалы, мүнөзүн сыпаттап өтсөңүз. Чынын айтсам, мен такыр ошол турмуш жөнүндө ойлонбойт экенмин. Эмнеге? Анткени мындай мен уже көйгөй тийип эмне бөлүп калган окшойм. Билбейм дагы. Негизи жакшы адам болсо, ыйманы менен болсо, ыймандуу жакшы адам болсо, сүйлөшүп көрүп чыкпакмын деп ойлойм.
эми кыз кишилер баарыбыз кичинекей кезибизде ханбикелерге окшоп ак көйнөк кийип турмушка чыксам деп кыялданабыз го. Сизде дагы өзүңүздүн оюңузда, кыялыңызда, өзүңүздүн тоюңузду ойлонсоңуз керек. Кандай деп элестетесиз? Мага ачык айтып бериңизчи. Мындай кылып өткөрсөм дейм деген сыяктуу. Мен мындай азыркы заманда элдердин бардыгы эле чоң той кылып ошентип калышты го. А мен болсо андай кылгым келбейт. Чындап мындай динге тууралап эле элге кичинекей той кылып, жана бирок деген мындай ак көйнөк кийип ошол нерселер ооба кыялымда бар. Аны деген мен мындай азыр love stories кылып атышат го. Ошондой сыяктуу кылып эле өткөрүп койгум келет да, мындай чоң той кылып, ошентип эле депчи. Ысырапкорчулукка каршы экенсиз да. Контент үчүн мисалы видеолордун сценарийлерин ойлонуп, ушундай нерселер боло элекпи? Мисалы коллаборацияларды башка блогерлер менен тартуу оюңузда жокпу? Башка блогерлер менен тартуу оюмда бар. Аны деле кылыш керек. Аны деле буюрса кылабыз жакын араларда. Мен эмнеге билбейм, сентябрда эле күтүп атам өзүнчө. Эмнеге сентябрда эмне өзгөрүп кетет, эмне болуп кетет билбейм, бирок деген сентябрда көп күтүп атам. Сентябрда мындай кылам, сентябрда тиндей кылам. Кыздардын көпчүлүгү эле ошол жайында депрессия чөстөн сентябрга келгенде баардыгы сентябрда болот. Ал сезим негизи менде дагы бар. Ушу сентябрда 1-сентябрь күнү мындай кылам деп уже азыр пландап, подружкама айтып койгом да. Бүт бардык каждый шагыбызды экөөбүз бири-бирибизге айтып турабыз да. Мынтем. Мен 1-сентябрь күнү мындай кылам, анан тияка барам деп ушул нерсени да уже пландап койгонбуз да. Бирок азыр ал нерсени кылганга как будто болбой тургандай азыр жатабыз чын эле. Сюрприз. 2 эсе көп интернет. Переходи на О тарифтеринде. Сенде дагы көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр бар. Көбүрөөк баарлашуу, көбүрөөк көрүү, көбүрөөк ырахаттануу. Жазды О мобилдик оператор менен тосуп ал. Келечекке болгон пландарыңыз менен бөлүшүп атсаңыз, эмне пландарыңыз бар? Келечекке болгон пландарым буюрса өзүмдү ошол ырчылык жагынан аракет кылып өзүмдү сынап көрөйүн деп ойлонуп атам. Биринчи эле планым. Андан кийин буюрса ата-энемди Меккеге жөнөтөм. Ошого аракет кылып жүрөм. Азыркы учурда именно көп ошого аракет кылып атам. Сүйдүн бүгүнкү берген маегиңизге ыраазычылык билдирем. Аз убакыт болсо дагы сонун маек курдук деп ишенем. Биздин көрүүчүлөргө дагы кызыктуу болду деп ойлойм. Маегибиздин соңунда дагы бир чыгармаңыз менен аткарып берсеңиз. Чоң рахмат. Анда эмесе баарыбыз эле азыр угуп жүргөн Зарыкканда деген чыгарманы аткарып берейин. Ажарың арбалып, дидарың азарланып, муңканып ырырдадым, булбул кушка айланып, ыйноо салган кылыгың кызгалдактай буралып, күн кечке созомобон көкөк болуп үн салып, эй, үн салып, үн салып. Айыбы жок жаралган ажайып көркөмүңө, ашыгып ырарнаймын асыл кечим өзүңө. Өчпөс болуп жанасың күн сымал жүрөгүмдө, өзүң гана болсоң дейм өмүрлөшүм өмүрдөң эй, өмүрдөң ой, өмүрдөң. Булбулга менен ишанышып, биздин эстрада ырчыларынын катарын толуктап жүрө бериңиз. Көрүүчүлөрүбүзгө баягы коштошуу иретинде өзүңүздүн каалоо тилегиңизди айтып өтсөңүз болот. Чоң рахмат сиздерге, кыргыз элиме жана сиздерге ишиңиздерге ийгилик. Ушундай сонун интервьюга чакырганыңызга сизге чоң рахмат. Сиздердин эмгек жамаатыңыздарга рахмат чоң. Ошо. Эң башкысы ден соолуктуңузга. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, көңүл бурганыңыздарга ыраазычылык билдирем. Сокол Медиа YouTube каналына каттаганды унутпаңыздар. Сиздер менен бүгүн Айдана Майрамбек кызы болду жана ошондой эле менин коногум Сүйдүн Кабылова. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө саламат болуңуздар.